Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Сиз даамдуу мантыларды жасап көрдүк. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Даамы өздө калат. Кургак идишке 450 грамм унду салып алдык. Бир жумуртканы алып, анын үстүнө 1 чай кашыкта туздан салып, аны дагы кошуп алдык. Эки жүз мл муздак суу керек болот. Аны дагы кошуп, камыр жууруну баштайбыз. Камырды катуу ээлеп алуу керек болот. Аябай эле кургак болуп баратса, анда аз-аздан 2-3 аш кашыкта муздак суудан кошуп, дагы камыр кылсаңыздар болот. Мынакей камырыбыз даяр болуп калды. Идиштин ичинде ыйлөө бир аз кыйын болуп баштаганда эле столдун үстүнө коюп, колум менен жакшылап ушинтип ыйлеп алдым. Даяр болгон соң, ушундай формада болуш керек болот. Даяр болгон соң, аны салофановый пакетке салып, холодильникке сала турабыз. Ага чейин биз начинкасын даярдайбыз. Начинкасын жасоо үчүн бизге аш-кабак керек болот. Аш-кабак аябай витаминге бай келет. Сырткы кабыктарын алып, аларды арчып, жакшылап тазалап, кичинекей бөлүкчөлөргө бөлүп, турап алуу керек болот. Мынакей аш-кабакты биз кубик түрүндө турап алдык. Эми пиязды алып, пиязды дагы майда бөлүкчөлөргө кубик түрүндө турап алуу керек болот. Мынакей пиязды дагы турап алдык. Эми аш-кабакты идишке салып, артынан пиязды салып, татымга жараша 1 чай кашыкта паприка, ачуу калемпир жана 1,5 чай кашыкта туздан кошуп, артынан жарым пиалада өсүмдүк майынан кошуп алдык. Айта кетчү нерсе, биз кошкон туздун туздуулугу аз болгонуна байланыштуу биз 1,5 чай кашыкта туз коштук. Эгер силердин тузуңуздар аябай эле туздуу болсо, анда 1 чай кашыкта же жарым чай кашыкта туз кошсоңуздар болот. Колубуз менен жакшылап аралаштырып бүткөн соң, бир четке ала турабыз дагы. Даяр болгон камырыбызды холодильниктен алып, аны дагы бөлүкчөлөргө бөлүп алуу керек болот. Бир-бирден камырларды алып, аларды узундан жайып, кичинекей бөлүкчөлөргө бөлүп алдык. Бычактын жардамы менен даяр болгон кичинекей бөлүкчөлөрдү тегеректеп алдык, жайганга ыңгайлуу болуусу үчүн. Манты казанга жарымынан муздак сууну куюп, газга коюп коебуз, крышкасын жаап. Ага чейин камырларыбызды бир-бирден ундап жаюу керек болот. Ундап жайбасаңыздар, жабышып жаман болушу мүмкүн. Ошого сөзсүз түрдө ундап жайып алыңыздар. Камырлардын баарын жайып бүткөн соң, ичине начинкасын салып, кооздоп, видеодо көргөзүлгөндөй кылып түйүп алсаңыздар болот. Көпчүлүк учурда мантылар
казанга жабышып аябай жаман болуп калат. Ал үчүн өсүмдүк майынан алып шашкан учурда колум менен эле өзүм майлап койдум. Ушинтип майлап койсоңуздар түбү эч качан жабышпайт. Бардык листтерди ушинтип мантыларды салардан мурун өсүмдүк майы менен майлап алыңыздар. Мынакей биздин мантыларыбыз 3 листте болду. Эми буларды казандын үстүнө коюу үчүн сөзсүз түрдө суубуз кайнаган абалда болуш керек. Эми капкагын жабып 1 сааттын ичинде кайнатып алабыз. Мынакей биздин мантыларыбыз даяр болуп чыкты. Даамына сөз жок, эт кошпой жасасак деле аябай даамдуу болуп чыкты. Сөзсүз даярдап көрүңүздөр. Баарынын колунан келет. Даярдап көрсөңүздөр. Видео жаккан болсо лайк басып коюңуздар, жакындарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар, подписаться баскычын басып коюңуздар. Саламатта калыңыздар.